акчасы, ал эми коомчулуктун кайдыгер эместиги мени аябай кубандырды. Анткени жарандарыбыз мындай, мен оператор болуп отурганда дагы алар аябай чалып, менде мондой жардам бар, кайсы жака алып барып берейин, эмне кылып берейин деп ушунчалык мындай жардам берүүгө болгон дымагы күч экенин мени кубандырды. Анан өзүңүздөр көрүп тургандай эле бул ушундай кийимдер байма-бай келип турууда. Көптөгөн ыктыярчылар буларды сортировка кылганга да жетишпей калышууда. Негизинен биздин калкыбыз аябай мыкты жана биримдиги күч экендигине ынандым. Кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатак учурунда жабыркап, үй жайсыз калган мекендештер үчүн 30 майдан бери Баткенге жардам кайрымдуулук штабы ачылган. Аталган штаб Борбор каладагы Кааба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында жайгашкан. Кайдыгер эмес жарандар колунан келген ар түрдүү буюм тайым азык-түлүктү жеткирип беришүүдө. Таалайбек мырзанын айтымында штаб ачылгандан бери күнү-түнү иш алып барууда. Жалпысынан бизде 24 саат бою бул жерде иштеп атабыз. Анан учурдан пайдаланып биздин ыктыярчыларга да ыраазычылык айтып кетебиз. Анткени бизде 200дөн ашык ыктыярчы тынбай келген кишилерди кабыл алып, өзүңүздөр көргөндөй монтип кийимдерди иреттеп, бүт бардыгын ылайыктап түнү 24 саат бою иштеп аткан ушул биздин ыктыярчылар эң негизгиси. Анан жалпысынан ушул бизде 5 азыр оор жүк ташуучу машиналар менен 5 фура уже жүк кетти. Негизинен 95 тонна болду жалпысынан. Эң көбүнчө бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай ун, макарон, ошол биз акыркы күндөрдө суранып аткан бул ошол аялдарга керектүү каражаттар, жаш балдарга керектүү каражаттар жалпысынан ошонун бүт баардыгы кетип атат. Берген кол алган колдон жакшыраак дейт эмеспи? Орозонун ыйык күнүндө жүрөктөрү сыздап, жан дүйнөсү ооруп турган баткендик боордошторго четте карап тура албаган, бирок штабка келүүгө мүмкүнчүлүгү жок, үйдө олтуруп кол сунсам деген мекендештер үчүн атайын шарттар түзүлгөн. Бир 70-теги аял звонить этти, мен берет элем. Просто өзүм жете албайм, көтөрүп да бара албайм деп. Ошон үчүн биз мобильный группа түзгөнбүз. Волонтерлордон алар звонок поступает, ким кайсы жерде жашаса алып келе албайбыз эми ошол машинелер порттор менен болобу, легковой машина менен барып үйүнөн алып келип эметкендер да бар да. Баткенге жардам кайрымдуулук штабында атайын колл-центр иштөөдө. Жардам берем деген жарандар чалып байланышса болот. Гүлбарчын Айымдын айтымында учурда дары-дармек жана балдар үчүн керектелүүчү каражаттар жетишсиз. Биздин колл-центрибиз бир эле номер боюнча иштеп атышат, 1227 деген номер менен. Ал номерге Баткенден дагы, мисалы үчүн биз Баткендик жана жабыркалган кишилер менен байланышып, аларга кандай керектүү нерселердин тизмесин тизип, анан мисалы үчүн элдер мындай кыргызстандыктар каалаган бир киши чалып эмне керек дегенде, ошо колл-центр негизи маалымат берет. Мисалы үчүн биринчи, экинчи күн бул жанагы тамак аш көбүнчөсү, макарон, ун, май дегендер. Үчүнчү күн мен байкаганым боюнча көбүнчөсү жанагы медицинский медикаменттер аябай керектүү болду, көчөгө аябай көп. Анан уже биз жана балдардын негизги колдонуп турган буюмдар, бул жана памперстер аябай көп келип баштады. Ошо маалымат 12-27ге көп түшүп, ушуга байланыштуу келген кишилер мисалы үчүн көчө аябай көп памперс келишти. Азыр дагы мындай сурасак, мисалы үчүн 4000 бала экен, ошо 4000 баланы күнгө, бир күндө канча бир памперс колдонот экен, ошо памперс жетишпей атат. Негизи маалымат күндөн күнгө мындай алмашып, өзгөрүп, ошого негизи каражат мындай керектүү нерселердин эмеси өзгөрөт экен да күндөнчү. Ошого байланыштуу биз дайыма связьтабыз, операторлорубуз связьта Баткен менен. Мисалы үчүн билгиси келген кишилер 12-27ге чалып билип алышса болот. Буга чейинки Баткенге барып келген айрым активисттердин берген маалыматы боюнча тамак аштар Баткенге жеткичекти эскирип ысырап болууда деп жатышат. Мындан улам Таалайбек мырзага кайрылганыбызда биздин милдет эл берген нерсени жеткирип берүү дейт. Ошо Баткенге чейин, анан Лейлек, Исфанага чейин жеткирип берүү. Биздин азыр эң негизгиси логистика тармагын көзөмөлдөп, элден айланса болот. Эмнесин гана, кандай гана нерсе болбосун бүт баарын алып келип берип атышат. Биз алып барып ошол жакка жеткирип берип атабыз. Баткенден анан ошол жерден айыл өкмөттөр келип бөлүштүрүп атат. Мүмкүн сиз айткандай бир аз ысырапкерчилик болушу мүмкүн, бирок эл эмнени бергенин биз түз гана жеткирип берип атабыз. Эми азыр дагы бир башка штаб иштеши мүмкүн. Бул ошол курулуш каражаттарына керектүү бүт каражаттарды мүмкүн болушунча топтоп жөнөткөн. Азырынча бизде ошо элден келген жардамдарды гана алып жеткирип берүү биздин милдетибиз, негизги милдетибиз азыркы бул жерде. Акчалай жардам берем дегендер үчүн кандай шарттар түзүлгөн деген сурообузга Гүлбарчын төмөнкүчө жооп кайтарды.
акча албайбыз. Негизи реквизиттер бул баары ушу Баткендеги өлкөнүн представительдеринин реквизиттери. Биз бияка акча албайбыз. Биз эгерде жардам бере турган болсо, ошол эле жакта мынакта ыктыярчылар кире бериште эме банкоматта турат, ошол жактан эле биз көрсөтүп, үйрөтүп, ошол жака эле акчаны киргизгенге аракет кылабыз. Коомчулуктагы маданият тармагындагылар, активисттер өзүнчө кайрымдуулук штабын ачып, чек арадагы жабыр тарткандарга гум жардам жиберип жатышат. Жылдыз Бопушева бардыгы бизге катталып кетишсе жакшы болот эле. Себеби ким кайсы районго барганын билбей калып жатабыз дейт. Өзүнүн туугандарына жардам берем же бирөө звонить этип мага алып келгиле дегендерге баргандар бизден учет өтпөй калып атышат. Ошон үчүн когда распределять эткенде биз баарынан суранып атабыз, биз аркылуу кетсеңер учет жакшы болот, потому что бир фура тиги частный лейлекке кетип калса, тияктан да экинчи фура кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бир жерден распределение болгон, аябай эме кичине удобныйраак болмок деп. Бирок элдерге биз тоскоол кылган жокпуз. Жардам берем дегенде только спасибо, рахматыбызды айтып атабыз, бирок андайлар да бар, өздөрү кетип атат. Эскерте кетсек, штаб Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында жайгашкан. Кошумча маалыматты төмөнкү телефондар аркылуу алууга болот. 0558 98 88 88 0705 15 13 00. Айзада Сулайманова, Адилет Кубатов, Коом пресс, Атайын чыгарылыш.